Bugün 3 mayda Dünyülük Erkin Basma Söz günü. Бұл data Birleşmiş Ulutlar'ın Жалпы Ассамблеясы tarafından 1993 yılı жарияланған жана 94 yıldan beri belgilenip keledi. Demilgenin 91 yılı UNESCO kötörgön. Ankeni dal ошол 91 yılın 3 may günü Afrikan basma sözün önüktürü boyunca Windhoek deklaratsiyası kabul alıngan. Oşol 93 yıllarda Kırgızstan жаңыдан телчигип келаткан эгемендүү жумурiyat болчу жана кошуна мамлекеттерден айырмаланган анын бирден бир белгиси эркин басма сөз болчу. Андан бери кошуна мамлекеттердеги абал көптөлүк өзгөргөн жок. Кыргызстанда болсо айрым учурларда артка кетинчиктөө болуп жатат. Andan beri ушул мезгил учурунда технологиялар өзгөчө өнүктү. Жана дал ушул себептен эркин басма сөз үчүн күрөштө алдыңкы орунга ошол максатты чындап көздөгөндөр эмес, кээде ыплас аракеттерге барып, кээде эрежелерди өздөрү бузгандар алдыга чыгып жатат. Кыргызстан болсо эркин басма сөз боюнча эми Африкадан үйрөнө тургандай болуп калды.